Кудайдын чакырыгы. 22 январь. Биздин ишенимибиздин негизи Ыйса Машаяктын тирилүүсү экенин унутпасак. Ыйсанын тирилүүсү бул жөн гана тарыхый факт эмес. Бул жакшы кабардын жүрөгү. Биздин куткарылуунун негизи. Элчи Павлдын катынан окуп кетели. Эгерде Машаяк тирилген эмес болсо, анда силердин ишенимиңердин пайдасы жок. Күнөөлөрүңөр дагы деле өз мойнуңарда. Бул өтө маанилүү чындык. Ал тирилип кетпеген болсо, биздин ишенип жатканыбыз, жарыялап жатканыбыздын мааниси жок. Кудай үчүн жашап жатабыз деген жашообуз, түбөлүк өмүргө болгон үмүтүбүздүн баарынын тең мааниси жок болуп калмак. Бирок эң жакшысы Ыйса тирилип кеткен. Өлүм жеңилген. Демек, биздин ишеним реалдуу жана чындык. Анын тирилүүсү күнөөлөрүбүз кечирилгенине гарантия. Ал тирилди. Демек, ыйык жашоо жана үмүт менен түбөлүк өмүрдү күтүү толук мүмкүн. Өлүм акыркы сөздү айтып калганга бийлиги жок. Ыйсанын тирилүүсү биздин келечекти гана эмес, азыркы учур чагыбызды да өзгөртө алат. Ал бизге кечиргенге, сүйгөнгө, чыдаганга жана кубаныч менен оор күндөрдү жашап өткөнгө жардам берет. Ыйса өлүмдү жеңгенин түшүнсөк, эч нерседен коркпой жашасак болот. Жүрөктөрдө тынчтык жана кубаныч. Анткени биз билебиз, Ыйса тирүү. Бул жөнүндө бизге Кудайдын тирүү сөзү айтып жатат. Ишенимде бекемделе берели. Анткени биздин үмүтүбүз куру бекер эмес. Ыйса тирүү. Биз да ага окшоп тирилебиз. Жана түбөлүк өмүрдө бирге болобуз. Бул сөздөр биздин жүрөктөрдү дайыма тирүү ишенимде кармасын.